23-июль. Күнөөкөр каалоону четке кагуунун жолу. Муса жеткенде ишеним аркылуу фараондун кызынын баласы деп аталуудан баш тарткан. Ал күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгынан Кудайдын эли менен кошо азап чегүүнү артык көргөн. Машаяк үчүн кордук көрүүнү ал Мисирдин байлыгынан артык байлык эсептеген. Себеби келечектеги сыйлыкты караган. Еврейлер 11-бөлүм 24-26 аяттар. Бул аяттарды кыска нуска кылып айта турган болсок, Муса ишеними аркылуу күнөөнүн убактылуу жыргалчылыгынан баш тарткан. Себеби келечектеги сыйлыкты караган. Ишенген адам убактылуу жыргалчылыкка ыраазы болбойт. Анын эңсегени кубаныч, түбөлүктүү кубаныч. Ал эми Кудайдын сөзү мындай дейт: сенин алдыңда толук кубаныч, оң колуңда түбөлүк жыргал. Забур 15-бөлүм 11 аят. Демек, ишенген адам күнөөнүн алдамчы каалоолоруна азгырылып, ак жолдон чыгып кетпейт. Жеткилен кубанычты издеп жүргөн саякатында аны тапмайынча, издөөсүн оңою менен токтотпойт. Кудайдын сөзү болсо ишенген адамдын Кудайды эң сөзүн күчөтөт. Ушундайча, Кудайдын сөзү анын күнөөгө азгырган кумарлуу каалоолорун жок кылууга жардам берет. Оболу, кумарлуу каалоолор бизди ыйыктыктын жолунда жүрө берсең, бул дүйнөдөгү укмуш ырахат тартуулаган нерселерден куру каласың деп азгырат. Ошондо биз рухтун кылычы болгон сөздү кынынан сууруп чыгып, аларга каршы күрөшө баштайбыз. Көзүм менен кумарланганга караганда, көзүмдү оюп салганым артык экени жазылып турат. Матай 5-бөлүм 29 аят. Эмне таза болсо, эмне адептүүлүккө жатса, эмне мактоого арзырлык болсо, ошол жөнүндө ойлонсом, Кудайдын тынчтыгы мени менен болору жазылып турат. Филиппиялыктар 4-бөлүм 8-9 аяттар. Күнөөкөр табияттын каалоосу жөнүндө ойлоо өлүмгө дуушар кылары. Ал эми рухтун каалоосу жөнүндө ойлоо өмүр жана тынчтык берери жазылып турат. Римдиктер 8-бөлүм 6 аят. Дене кумарлары менин жаныма каршы күрөшөрү жана мындай каалоолор рух берген өмүрдө өскөнгө жол бербей коеру жазылып турат. 1 Петр 2-бөлүм 11 аят, Лука 8-бөлүм 14 аят. Эң маанилүүсү, таза жүргөндөрдү Кудай жакшылыктан ажыратпайт жана жүрөгү тазалар Кудайды көрүшөт деп жазылып турат. Забур 83-бөлүм 12 аят, Матай 5-бөлүм 8 аят. Мен ушинтип, ишенимим Кудай берген өмүрдөн жана тынчтыктан гана канааттануу издеш үчүн сыйынганымда, рухтун кылычы болгон Кудайдын сөзү сыртынан таттуу көрүнгөн кумарлуу каалоолорум чындыгында уу сыяктуу канчалык зыян экенин көрсөтөт. Мен алардын канчалык кооптуу экенин көрө баштайм. Ошондо Кудайдын ырайымы менен кумардын күчтүү азгырыктарын жеңип чыгам.